Амансыздарбы. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган маданий маалыматтык көрсөтүүлөрүн баштайбыз. Студияда мен Түмөнбай Кулдошов. Алгач биздин бүгүнкү даярдалган программа менен кыскача таанышып алыңыздар. Эл аралык мамилелер факультетинде заманбап саясаттануучу кандай талаптарга жооп бериши керек деген аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Студенттик жатаканада жашап жаткан студенттердин жашоо шарты менен окутуучулар барып таанышты. Ошмудагы жогорку республикалык тестке даярдоочу борбор өз ишмердүүлүгүн улантып жатат. Ош мамлекеттик университетинин жаш таланттарынын чыгармаларын тартуулайбыз. Эл аралык мамилелер факультетинин алдындагы эл аралык мамилелер кафедрасында заманбап саясаттануучу кандай талаптарга жооп бериши керек деген аталыштагы тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго стейкхолдерлер жана атайын адистер чакырылып, студенттер менен окутуучулар менен кеңири пикир алмашуу болду. Бүгүнкү күндө саясаттануу илими боюнча билим алып жатышкан магистранттарга өтүлүп жаткан сабактардын актуалдуулугу жөнүндө сөз болду. Иш-чаранын жүрүшү жөнүндө толугураак маалыматты биздин кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Бир иностранный языкты бүгүнкү политолог, бүгүнкү адис билиш керек. Профессордук окутуучулар курамынан сырткары магистранттар жана атайын адистердин катышуусу менен болгон бул жыйын болочок саясаттануучулар кандай деңгээлде билим алуусу зарыл жана кайсыл критерийлерге жооп берүүсү керек деген суроонун үстүндө пикир алышуу максатында уюштурулган. Алгач илимий карьеранын биринчи баскычына ээ болуу үчүн билим алып жаткан магистранттарга берилип жаткан сабактарды окутуу үчүн түзүлгөн предметтер боюнча маалымат алышып, алымча кошумчалар боюнча талкуулар жүрдү. Негизги билим берүү программасын кызыктар тараптары менен талкуулап, алардын сунуштарын эске алып, ушул билим берүү программаны өзгөртүү. Себеби бүгүнкү күндө вуз өз эле адисти даярдабай, биздин тармактарга, кызыктар тараптарга, иш берүүчүлөргө кандай адис керек? Ошолордун талаптарын эске салып, анан кийин адистерди даярдабасак, биз чыгарган адистер өзүнө иш таба албайт. Ошондуктан бүгүн биз ошол кызыктар тараптарды политолог, магистр кайсы тармактарда кимдер менен иштеше алат деп ошол кызыктар тараптарды чакырып, ошолор менен төгөрөк стол уюштурдук. Магистранттар келечекте өз кесибин мыкты билүүсү үчүн аларга окутулуучу сабактар чоң мааниге ээ. Ошондой эле ар бир предметтин канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар, же болбосо алардын жеткиликтүү түрдө өтүлүүсү, жана ошондой эле эл аралык рынокто кандай компетенттүүлүккө ээ болору, жана кандай деңгээлде жумушка орношору, ага даярдоо боюнча талкуулар жүргүзүлдү. Негизги ошол магистранттардын, бакалаврлардын бардык өздөрү программаны калыптандырууда катышыш керек деп айтылат да, ошондуктан алганда бул дагы өтө пайдалуу жолугушуу болуп атат деп эсептейбиз. Анан окуу программасында кандай предметтер калыптаныш керек деген нерсени дагы толук кандуу мынтип алар менен талкуулап алгандыгыбыз пайда берет албетте. Анткени алар практикалык талаада иштешет да. Практикалык талаада иштеп, кандай адис керек, адис кандай көндүмдөргө ээ болуш керек, кандай тажрыйбаны билиш керек, жана аны көрсөтүп бере алыш керек. Мына ушул нерселер жөнүндө сөз болуш керек деп эсептейбиз. Ошондуктан бул ажан алганда дагы жолу кайталап айткым келип атат. Бул өтө актуалдуу жолугушуулар. Окуу жай учурда кесипкөй адистерди даярдоонун заманбап шарттарын өздөштүрүү аракетинде иш алып барып жатат. Ошондой эле университеттин эл аралык мамилелер факультетинин башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен кызматташуулары алдыга жылып, татыктуу кадрларды даярдап чыгаруу максатында билим берүүнү жолго салган мындай иш-чаралар байма-бай уюштурулууда. Абдан жемиштүү тегерек стол болду деп ойлойм. Себеби бул тегерек столго иш берүүчүлөр, ушул университеттин жетекчилиги, магистратураны бүтүп аткандар ушундай контингент менен абдан пикир алмашуу болуп, жакшы семер өттү да. Бул боюнча биз дагы өзүбүздүн оюбузду айтып алдык. Мына мисалы шайлоо комиссияларына абдан ушундай контингенттеги мүчөлөр келсе, жемиштүү, мындай жигердүү иш жүрмөктө. Апакемдин алмасы. Амансыңбы? Айланайын кичинем. Алаксытып ойбодумбу ичиңен. Эмне берип жиберейин дегенде мээримиңиз керек деймин
içimen kүйpөлөктөp, кыйшак байлап жоолугун күндө эстеп жатса керек жооругум. Дүйнөдөгү таттуулардын ичинен наныңыздын даамын таппай оорудум. Салганыңыз келди жарып булутту, сезимиме чачылгандай тунуксуу. Өмүрүмдү узарчуудай сезилди, өрүк кагы таза балы куруту. Сагынычтан көтөрүлүп камбасым, суу саганда жуткум келди жармасын. Апакемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жедим алмасын. Апакемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жедим алмасын. Ошмунун студенттик жатаканаларында 2000ден ашуун студенттер жашап, билим алып жатышат. Алардын жашоо шарты менен ар дайым Ошмунун жетекчиликтери, факультеттин декандары кабар алып келүү бул адатка айланып калган. Бул сапар эл аралык мамилелер факультеттин деканы Эрлан Камалов баштаган окутуучулар, жаштар комитетинин төрагалары, студент активдер Ошмунун 4-чү жатаканасына барып, студенттер менен таанышып, жашоо шартынан кабар алып келди. Кийинки материалда көрүңүздөр. Ош мамлекеттик университетинин студенттик жатаканалары окуу жайдын базасында түзүлгөн социалдык объект болуп эсептелет. Студенттик жатаканага алыскы райондордон келген жана жатаканага муктаж окуу жайдын күндүзгү, кечки бөлүмдөрүндө билим алып жаткан студенттер 1 жылдык келишимдин негизинде жашашат. Жашоочуларга университет тарабынан керектүү шарттар түзүлгөн. Айта кетсек, электр жарыгы, газ, суу, сыналгы, кир жуучу жана нан бышыруучу техникалык каражаттар. Эң негизгиси жылуулук системаларынын өз убагында үзгүлтүксүз иштөөсү камсыздалган. Түзүлгөн бардык шарттар студенттердин татыктуу билим алып, мыкты адис болуусуна өбөлгө түзөт. Катык суук болгондугуна карабай, эмелердин бөлмөлөрдүн ичиндеги температура аябай 25 градустан 35 градуска чейин жылуу, мындай студенттерде бардык шарттар түзүлгөндүгү, аларга биринчиден ошо кийим кечегин жууш үчүн атайын автомат үлгүсүндөгү кир жуугуч машинанын коюлуп берилгендиги, ошол эле учурда санариптик телевидение менен камсыз болушу, интернет байланышынын туруктуу болуп, ошол акысыз Wi-Fi'дын орнотулуп берилиши дагы бул студенттердин кеңири маалымат алуусуна, ошол дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыгууда студенттердин бир информациялык жактан мындай камсыздоонун бир каражаты катары кызмат кылып жататкандыгына күбө болдук. Өз учурунда тамактанышы үчүн жаратылыш газы менен үзгүлтүксүз камсыз болуп жаткандыгын жана ошол эле учурда микро толкундуу мештин дагы ар бир этаж, ар бир секция үчүн микро толкундуу меште тамактарын ысытып, өзлөрүнө керектүү болгон тамак ашты жасап алганга мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөндүгү менен күбө болдук. Мында жашоочулардын дээрлик көпчүлүгү алыскы райондордон келгендер. Жатаканада ай сайын кыздар жана балдар үчүн жыйын болуп, тарбиялык сааттар өтүлүп турат. Санитардык тазалыгы, техникалык коопсуздук, ички жана сырткы тартиптери көзөмөлдө болот. Студенттер үчүн маданий массалык тарбия иштери, конкурстар, спорттук мелдештер уюштурулуп турат. Кызганыч. Кызганычтан жүрөсүңө кеп курап. Тагдыр бизди бөлүнбөсүн деп турат. Ишенбестик жараканы туудуруп, бир күн биздин сүйүүдөгү чеп сынат. Көздөрү менен бирибизди сынашып, бузулбасын ишеништин коргону, арзыбаган ушак үчүн чырдашып, калдык окшойт жолду көрбөй оңдоого. Калган элең жүрөгүмө ис салып, мен сүйүүгө бүт титимде ишенгем. Кессең мейли чыгарып коя бирок, жүрөгүмө салып койгон кишенден. Согуп сокпой жүрөк калды сен деген. Эсимдесиң ойлоп турам дембедем. Бүт эркимдин кыймылдоо калы жок. Сөз жок башка айтылуучу келмеден. Биз айрылып жарты болуп турсак да, бүтүн болуп өз калпында күн чыгат. Менден качып өзгөлөргө баш урба, сезимди койгом качан кулпулап. Менден качып өзгөлөргө баш урба, сезимди койгом качан кулпулап. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинен билим алсам деген мектеп бүтүрүүчүлөрдүн саны күндөн күнгө артып баратат.
айылдан, райондордон келген окуучуларга Ош университетинин факультеттери, адистиктери жөнүндө толук маалыматтар берилүүдө. Андан сырткары, Ош мамлекеттик университетинде 4 жылдан бери жалпы республикалык тестке даярдоочу борбор түзүлүп, окуучуларга керектүү кеңештер берилип, жана республикалык тесттен жогорку баал алууга мүмкүнчүлүктөрдү жаратып келүүдө. Биздин кийинки сюжетибиз мына ушул борбордун ишмердүүлүгү жөнүндө болмокчу. Окуучулар үчүн жогорку республикалык тест тапшыруу күндөрү да жакындап, көпчүлүк келечек ээлери ага даярдык көрүшүүдө. Ош мамлекеттик университетинде студенттерди окутуу менен гана чектелбестен, окуучулар менен тыгыз байланыштар түзүлүп, алардын өздөрү каалаган адистиги боюнча университеттин босогосун аттоосуна көмөктөшүү максатында аталган тестке даярдоочу окуу борбору иш алып барууда. Кубатбек Абдимиталип уулу жогорку республикалык тесттен 193 балл менен өтүп, университетте да көптөгөн ийгиликтерге жетишүү менен аяктап, учурда студенттерге математика предмети боюнча сабак берип келет. Ал окуучуларга жогорку республикалык тесттен ийгиликтүү өтүүсү үчүн мектептен баштап эле тынымсыз аракеттенүүсү керектигин айтат. Жалпы республикалык тестүрүүдөн жогорку балл алганын себеби бул мен окуп жүргөн мезгилде эле ошол жалпы республикалык тестүрүүгө өтө катуу даярданып, өтө активдүү атайын борборлорго барып окуп дегендей, ошол үчүн мен жалпы республикалык тесттен жогорку балл алдым. Жана азыр келип бул жерде ОШМУда окуп жатып, түштүк эреген алдык, математика боюнча олимпиадасына катышып, андан 1-чи орунду алдым. Ушундай ийгиликтерге жетишип, азыр Ош мамлекеттик университетинде иштеп жатамын. Азыр Ош мамлекеттик университетинин астында ачылган шожго чейинки даярдоо борборунда бизде ошол негизинен негизги тест кыргыз тил, математика, кошумча тест химия, биология боюнча ОШМУнун эң алдыңкы профессордук окутуучулук курамы даярдайт. Мен окуучуларга же болбосо жалпы эле бүтүрүүчүлөргө менин сунушум, келиңиздер жожго чейинки даярдоо борборунда жалпы баарыңыздар билим алып кетиңиздер. Ош мамлекеттик университетине областтын ар кайсы аймактарынан окуучулар келип, окуу жай менен таанышып чыккан соң, өздөрүнө жаккан кесиби боюнча маалымат алып, ал үчүн мында атайын жогорку республикалык тестке даярдоочу окуу борбордо билимин өркүндөтүшүүдө. Ош мамлекеттик университетинин жогорку окуу жайга даярдоо бөлүмүндө учурда 100дөн ашык окуучу жалпы республикалык тестке даярданышууда. Борбордо ОШМУнун эң мыкты профессордук окуучулук курамы билим берет. ОШМУнун жогорку окуу жайга даярдоо бөлүмүнүн багыты медициналык багыт болгондуктан, жалпы республикалык тестте негизги жана кошумча химия, биология предметтеринен билим. О менин сүйгөнүм Назира, жүрөгүмдө жалгыз сен гана, кармашып колубуз дайыма, калсынчы садагам Назира, калсынчы садагам Назира. Мен суранам, сен де суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам, колтукташып мен менен басып, алкыныңдан айны жыттасам, алкыныңдан айны жыттасам. Түшүнбөдүм сенин оюңа, бере албадым каттын жообуна. Жүрсөң керек сен да кыйналып, ойго батып сары санада, ойго батып сары санада. Мен суранам, сен де сурана, сен кайрылсаң абдан кубанам, колтукташып мен менен басып, алкыныңдан айнын жыттасам, алкыныңдан айнын жыттасам. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Ош мамлекеттик университетинде бир топ иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Азыр сиздердин назарыңыздарга Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган Айтматовдун улуу ойлорун сунуштайбыз.
ар бир адамдын алдында кече, бүгүн, эртең да боло келген түбөлүктүү маселе турат. Адам болуу керек. Аны унутуп калабыз да. Чыңгыз Айтматов. Адам жакшылыкты жерден таап албайт, адамдан үйрөнөт. Чыңгыз Айтматов. Түбөлүктүү нерсе аз. Жаралуу бар жерде жоголуу бар. Чыңгыз Айтматов. Адам болгондон бери эле актык үчүн жашап, өмүрүн ошого арнап келе жатпайбы? Чыңгыз Айтматов. Мен үчүн ата мурастарымдын баары кундуу да, куттуу да, ыйык, таберик. Чыңгыз Айтматов. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Бара албастан Ирактан карап турдум. Баштагы күндөрдө эстеби башымды чайкап турдум. Баштагы күндөрдө эстеби башымды чайкап турдум. Bilgen joksun. Çok nersem tabılganday, jarаттан arılganday. Can düynüm balkıp turdu, oşul kez kayrılganday. Can düynüm balkıp turdu, oşol kez kayrılganday. Sen anı sezgen joksun. Sen anı bilgen joksun. Bargım geldi, jakşı söz aytgım geldi. Janыңда жарым өтті, bir bolup kaytgım geldi. Janыңда жарым өтті, bir bolup kaytgım geldi. Sen anı bilgen joksun. Karanın menden uzap, жүрөктү чырмап тузап. Артыңдан кала бердим ми, арманда жүрөк сыздап. Артыңда кала бердим, armanda жүрөк сыздап. Sen anı sezgen joksun. Sen anı bilgen joksun.
аны сезген жоксуң. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган бир жумалык маалыматтык программасы ушун менен өз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жалаң жакшы кабарлар менен, жакшы жаңылыктар менен жолугушканча.